Ош шаарында акыркы 3 ай ичинде дары-дармектер орточо эсеп менен 3%га чейин кымбаттады. Фармацевттердин билдиришине караганда, кымбаттоо айрыкча чет өлкөлөрдөн келген дарыларда сезилерлик байкалат. Анткени мурунку айларда доллардын курсу жогорулап, дары-дармектер кымбат баа менен келген. 30-40%га чейин кымбаттаган дарылар бар, бирок чет өлкөдөн келгендер. Атак мындай российский производстволор анча дарежа ондай эмес, бир 10%га чейин кымбаттады. Доллардын курсу көтөрүлгөнүнө байланыштуу ушу дарылар да кымбаттап атат деп ойлоп атабыз. Потому что ал чет өлкөдөн келген дарылар долларга байланыштуу кымбаттайт да. Доллар менен наценка ойноп атат окшойт деп. Ушундай. Атак калган дарылар арзан эле. Фармацевттердин кошумчалашынча, дарылардын кымбатташы октябрдан бери байкалып жатат. Бирок ошол эле учурда дары-дармекке суроо талап кыйла азайган. Эпидемиологиялык абал турукташып, коронавирус же сазык тумоого байланышкан дарыларды сатып алгандар аз. Ошентсе да коронавирус күч алганда кымбаттаган дарылар арзандаган эмес. Жок, алардын өзгөрүү жок. Коронавируска эң эле керектүүсү ошо Кликсан жазып аткан башында. Анын пачкасы 4000 сом болгон, ичинде 10 штук болуп. Башында ценасы ошол бойдон, азыр деле ошол бойдон. Штугу ушуна 400 сомдон тура келип калган. Коронавирус башталганга чейин Кликсан канча сомдон болчу? Башталганга чейин ценасы 3900бү ошондой болгон. Ошо коронавирус болгондо уже 100 сомго ошондо көтөрүлгөн. Но азыр 4000 сом, 100 сом разница болот ортосунда. Ошол эле бойдон тура ценасы. Эпидемиологиялык абал басаңдаганына карабай, дары-дармектердин кымбатташы жөнөкөй кардарлардын нааразы кылып жатат. Айтымдарында фармацевттер коронавирустан пайдаланып бааларды көтөрүп алышты. Эми болсо аларга доллар шылтоо болду дешет. Элдин баары дарын деле болбогон нерсени деле кымбаттатып атпайбы? Ошон үчүн жанагы гос стандарт иштеш керек да. Өкмөт Кудай кааласа мына шайлоо өтүп алса, жакшылыктан үмүт үзбөйлүк. Эми арзаныраак болсо жакшы эле азыр. Баарыбыз эле иштебей турган мезгилдечи азыр. Баа өтө кымбат, дарыларды айрыкча. Эми ушу доллардын курсунун көтөрүлгөнүнө деп атсак, эми арзандап калар. Дайым эле муну долларга эметип коюшат. Доллардын көтөрүп аткандыгына байланыштуу болуп жаткандыгын билдиришет да. Дарылар кайра көтөрүлүп атат. Алып атабыз дарыларды. Көтөрсө эми алып атабыз керек экен. Эми олар ошо долларга деп атат да, азыр не десе эле доллар көтөрүлүп атат. Фармацевттердин берген маалыматына таянсак, дарылардын кымбат келип жатканы долларга гана көз каранды эмес. Коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизип, чек аралардын жабылышы да түздөн-түз таасирин тийгизүүдө. Демек, дары-дармектер качан мурдагыдай туруктуу баада сатылышын азырынча эч ким айта албайт. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.